25 августта келгенбиз. Келген мен өзüm 25 августтан бeri şu жерде лечение алып атам. Колум, бутум, давлениям бар эле. Келип леченияны абдан жакшы алып атабыз. Бул кыздын колу умайененен эле колу. Мындай адам бир жаралат. Мунун баркпасын да билбей атыптырбыз Кыргызстан. Канча кыргыздарды ушул жерден айыктырып, жеңилдетип баса албай аткан ооруларды бастырып жөнөтүп атат. Кудай өмүрүнө барака берсин. Ошондо да жатаканабыз бекер. 7 туугандын эли келип отурабыз ушул жерде жатабыз. Каяктан келдиңиз? Мен Алайкудан келдим, Кызылжар айыл өкмөтүнөн. Атым Кадырбаева Дүрдүнө. Ошондон бери келип жатам. Алыскы жердегилердин баардыгы ушул жерде. Siz kayaktan geldiniz? Men Özgönden geldim. 23 avgustda geldim. Putum ооруп. Азыр Кудайга шүгүр. Үйүмө кетем, жакшы болуп калдым. Ошо доктор апанын немеси менен Аллах берген несі бар экен, керемет дуасы бар экен. Ошо менен жакшы болуп калдык. Ушул апага uzun ömür tileyim. Bizge okşogondordu ушинтип жолго бастырып койгонуначы. Анан бу кабагым кашым деп эткен бечара. Таң келе, күн келе бардын баласын да алып мынтип кабыл алып берет экен. Анан мына жаткан жерлерибиз тар. Канча адамдар келип кайта кетип атышат. Ошонун жогору жактагылар кичине карап жардамдашып койсо болбойбу? Алар деле ооруйт го ошентип. Мен ошо путум ошо эшикке эле чыгып туалетке эле барып келет элем. Кечке жатат элем. Анан жерге келгенден бери аны бир остановка, эки остановкага барып калдым наракачы. Анан неме телефондон уктук да, ошончо жылдан бери укпай жүрүп жакын жерден. Эми буга анан эми келип атпайбызбы? Интернеттен угуп атат. Интернеттен. Ошонун жакшы чыгарып атыр интернетте дагы. Siz kayaktan geldiniz? Мен Жалал Ата обласы Сузак районунун Каралма айылынан келдим. 24 августта келгенмин. Аллага миң кала шүгүр. Буттарым ишип, ушундай баса албай зорго келгенмин. Азыр түзүк басып, азыр итебар жерге баратам. Мына дек глобуска чейин барып келип атам. Шүгүр азыр. Аллага миң кала шүгүр. Ошо кызыбызды Аллам ушу элге журтка ушундай кылып Алла Таалам жөнөткөн неме экен бул дагы. Ушуну жакшы колдонуп алууга аракет кылышыбыз керек. Мына бул жергечи канча адам келип, канча адам кетип атат, места жок деп, места тарыраак. Бирок баардыгы уютный, жакшы, тарыраак. Ошо карган кампирлер келип кетип атат, байбичилер. Аларды көргөндө жүрөгүң сыздайт экен. Ошого мен ушу суранычым. Мына мэрден, Оштун мэринен, мына губернатор Зайдин Жаладинов ошо депутат болуп жүргөндө да жакшы иштеп жүргөн, сөздөрүн угуп жүргөнбүз. Азыр Ошко келип, Ошту жакшы кылып атат, барып суктанып карайбыз телевизордо. Эми ушуга да бир биздин мындай талабыбызды кабыл алып бир аткарып койсо, биз сүйүнөт элек. Келгенде жакшынакай кылып бар жогуна көз салып койсун. Эмнеси болсо өзүбүздүн кызыбыз ушинтип баардыгын жакшылап. Докторлор билбегенде, докторлор кандай диагноз койсо, ушул келсе ушуларга да диагноз коюп атат. Жакшы. Рахмат, миң мәртебе рахмат. Иш илгери болсун, ден соолугу болсун, дайыма тынч болсун, эсен болсун. Анан дагы бир айтар сөзүм. Жогорку советтеги депутаттар, суранарым силерден, баардыгыңар жаштарсыңар, бар жок эл журт деп баардыгыбыз ак ниет тилегибиз менен баардыгын шайлаганбыз. Ошолор да биздин талабыбызды кабыл алып, кичине ушуга жардам берип коюп элдин талабын. Мына канча адам келип атат, көрүп туруп, өткөндө 80ге 70тен ашкан кемпирлер келип, место жок кетти, жүрөгүм сыздады менин. Ошолорго место болсо жатып, ушул жерде лечение кылса болот эле да. Анан эми эгер оорудан Кудай сактасын, балким ошолор деле ооруп калса, чоңдор деле доктордан жакшы болот, ушуга келип жакшы болот. Ошондо биздин айткан сөзүбүз да бир өздөрүн эске алып калар деп ойлоймун. Ошо ишине ийгилик, дайыма ден соолуктуу болсун, тынч болгула. Силерге да рахмат айнанайындар. Дайыма тынч болгулу. Мына ушунчалык байбичелер келип отурабыз. Шүгүр, Аллага шүгүр, баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Siz kayaktan geldiniz? Мен Өзгөндөн келдим, Өзгөн районунан. 6 күн болду. Лечение алып атам, ошо белим, бутум ооруп келген мен деле. 6 күн болду, лечениени улантып атам. 10 күн алам. Рахмат ушу медайымга. Таасири кандай? Жакшы. Жакшы. Ошо лечение алып, лечение улантып атам да азыр. Аксын Аксуунан келдим. Жалал Ата обласынан. Ушу давление менен келгенмин. Жакшы, Аллага шүгүр. Ошо шифа тилеп жатабыз. Кызым колу жеңил экен. Ушу жакшылап карап атат.
улуу кичүү баардыгына бирдей карайт экен. Ошол жагы жакшы экен. Эң жакшы кызым. Эми ушулардын айтканына кошулам мен деле. Hacı, buna gelgenden beri жақсы olup kaldınız. Hem gönlünüzde açıp bir ırdak veriniz elimizge. Zerikip dele gittik oturuyor. Irdak hacı. Irdak verecek bir de. Irday veriniz hem. Bir yerde hiç kim sınçı yok, ırday veriniz. Hacı'mı göz zerikip gittik, ırdak veriniz bizge. Güllerden edip türkünün, gülü günü güldük bir şirin. Kağılıp mağa durganı sayın, yermegen sayın kirpigin. Süyemin canım degenisi vay su, boylup yürüsek süygündü. Ana, ırımız peki, ne alaykın ırlar? Irday ver. Özüz kuşak kılıp. Oo da. Şuradan gacarap kaldık Kudağa şükür. Biraz gezde gelgende nasıl terin havuz yok kavağız bir kere oğlum beni karmaşık attığı be. Em hazır şimdi buradan gacarap kaldık. Umut için milyonda rahmat, şu kızın ömrün versin. Şimdi iyilik olsun, Kuday Taran bergen öneri örkünde versin. Şu Kırgızistan'da kanca jaranların jakşı kılbadak şuların alkış etip içinde iyilik olsun bizni dilerimiz ошол. Assalamualaikum, қалай халық, ел жұрт. Мана біздің Ошта, Ош шаарында, Гагарин көшесінде, ескі Гагарин азыр башқа өзгөрүп кетти турасы. Мына азыр Аскар Шакиров көшесінде 260 үйдө дәріләніп отабыз. Құдайға шүгөр. Мана Ымыгүлсүн деген эчекебиз ушул жерде элдерди көрүп, кыргызча метод менен баягыдай электро неме менен ток менен сустаптарды жанагыдай нервтерди ойгото турган аппараттары бар экен. Ошолор менен дарылап атат. Анан лечебный массаж банкаларды коюп атат. Аябай сонун жакшы. Келген элдер ыраазы болуп кетишип атат. Келип дарыланып кетсеңиздер болот. Аябай эмеси жакшы экен. Шарты да жакшы. Мана Кудайга шүгүр, акча эсеп, ак неме жатабыз. Bir yerde условия бар, душ бар, санузел бар, мындайча айтканда. Келип дарыланып кетсеңиздер болот. Инсульттан баштап, мана сустап ооруп келген мен сустаптарды Кудайга шүгүр, бир топ жакшы болуп калды. Россияда барып, bir ай дарыланып, bir результат жок. Мына бу жерден Кудайга шүгүр, результат чыгып атат.
70'ten aşkına diyeyim apresi olğandan keyin. Dep koy özüm jakara barayın dep kalıp. Ana uşu kızımdı nemeden internetten görüp kaldım aynen. Çaldı ayttım da vay çal gör bunu söyleş. Uşu apar meni desem öyle apıp geldi. Xudaga şükür balam. Жақсы. Басайын бе? Басайын десек. Мәйлі, мына шүгір жақсы елемей. Құттарым ешіп болбай қалған. Ağzı жұмшарып кішкене oldu. Şükür, Allah'a мен қала шүгір болдырам. Şu kızıma rahmat, kaynanayınlarım, el jürt barına okular. Şuğa şart düzgüle kişine demek kılıp bergilerse jardan bergiler. Çoğunlar sıran iç. Bityapti mısır? Gelgelime 5 gün bolup atat bugünkü günü. Buga çeyin bir 2 gün burun sezgen emasmın. Bundan keçeden beri butlarım jakşı. Kichine sööklerimden basalbay kalganmın. Sööklerimi kakşap, baskan jerim sayıl öyle uşunday bolup atkan. Hazır tünde tınç uktap kaldım keçeden beri. Jakşı. Tasirin bilip atam. Jakşılar. Jakşı abdan jakşı. Aha. Nefes alamız. Hadi çıkar. Kol boş ver. Çıkar. Ya. Boş. 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 Yok. Oturayım. Yok. Minnet. 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 Benim. Minnet. Boş. 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 Aha. Ya da böyle. Ha. Boş boş.
Эми немеде Сығылғаныңыз, немелеріңіз қалат әжабетті. Zoğunuz yaxşı olub qalad, Xudağa şükür. Bunda qılıb kisine jaralızağı, anan yemeğinizge baylap koyanlar. Tamamızda. Al, nasıl bitirçilayt, jarak boğuz. Xudağa şükür. Yaxşı olub qalad. Buğulğanınızam, nemelerinizam sakat qalad. Az 20 yıldan beri Xudağa şükür. Bazı adamlar suyunub teltiratqa жазып berip otat. Rahmatlı ayt. Oldu yine. Men Xudağa şükür maşintip baka koyup adamlardı jarlayım. Suyungöndör köp, teltiratqa жазып berip otat, rahmatlı aytip. Yağı Batken, Oşton, Bişkek, Sıkkörgöçe barıp jarlap berip otam Xudağa şükür. Az ne kıldınız? Az bakanı jarıp tamağa bayladım. Köy küylöte tozuğa. Şolar nime kılıp. буга корусуна да экен да. Zoptorga dары Xudağa şükür. Bardığı suyunu atat. Көбінесе азыркы учурда туаса майып балдар менен инсульттар аябай көп болуп атат. Себеби Бишкектен журналисттер келип интервью алып кеткенине байланыштуу булар ютубка чыгарган экен инсульттардын апасы деп. Ошон үчүн инсульттар аябай көп келип атат. Анан жылыш дагы жакшы, Кудайга шүгүр. Өтө тяжелый инсультубуз бар азыр. Такыр постельный экен. Başынан операция болгон экен, көкүрөгүнөн операция болгон, көкүрөгү тешик, сүйлөсө воздух чыгып турат кадимкидей. Каалап саңар кирип көрсөңөр болот. Ушуларга да басты да. Азыр иглотерапия кылып атабыз. Уже колдору да уже жазылып калды. Ар бир кесип ардактуу да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн кесибимде абдан сүйөм. Таңертең ушу 6:30 баштап жумушту баштайбыз. Кээ күндөрү түнү саат 11-ге чейин созулуп кетет. Адам көп болгон мезгилде. Кээ бирлер ооруна чыдабай ыйлап келет, кээ бирлер сүйүнүп келет дегендей да. Ошол ыйлагандар менен кошулуп ыйлашың керек, күлгөндөр менен кошулуп сүйүнүп, кубанычына ортоктош болуп күлүшүң керек. Ошентип биздин жумушубуз ошол да. Эми айрыкча ошо көбүнчө бизде постельный келишет адамдар. Анан баспай келгендер болот. Ошолор басып, ары бери бай эл катарына кошулуп калганда биз абдан сүйүнөбүз да. Ушул жарыкка келип элге аз да болсо пайдабыз тийип атканына абдан сүйүнөбүз. Мен мисалы үчүн көбүнесе ушул больнойлор менен байланышып калганымда ушулардын күлсө күлүп, ушулар менен ыйласа кошулуп ыйлап өтөр, ушулар менен тыгыз байланышта болуп калганда ушул чөйрөдө мен чыга албасам керек деп ойлойм. Анткени уже 22-жыл болуп калды иштегениме. Ушул больнойлор менен карым катышым өтө бекем болуп калган. Мен сүйүндүргөн нерсе ошол өзүмдүн эмгегим жүзөгө ашып, кандайдыр бир ошо эме дарт менен келген адам шыпа таап кеткенде мен абдан кубанам. Бизде эми условиябыз орто. Эми колдон келгенде бизде эми ашыкча жыйналган акчабыз жок. Мисалы үчүн биз жыйналган акчаны мамлекеттен эч кандай бизге жардам жок. Ошо келген больнойлордон түшкөн акчаны биз кайрымдыкка жумшайбыз. Көбүнесе ошол бир жылда бир 20 жолу кайрымдуулук кылабыз эми кеминде. Болбосо ошол ай сайын барганга аракет кылабыз. Ай сайын 2 жолдон барганга аракет кылабыз кээ күндөрү.
ошентип ашыкча бизде каражат жок. Ошол үчүн биздин условиябыз дагы кандай десем орто. Бирок алыстан келгендерди жатакана менен камсыз кылабыз, жатаканага эч кандай акча албайбыз. Жатакана бекер, төшөк орундугун беребиз, шейшектерин беребиз, ит шаяктарын беребиз, тамак ашты өздөрү жасап жей беришет. Тамак аш жасаганга да ошо казан аягын коюп койгонбуз, өздөрү жасап жей беришет. Эми мисалы үчүн бизге бүт баягы доктурга барып эм болбой анан келгендер келет да көбүнесе. Анан мисалы үчүн инсульттар аябай көп келет. Инсультта тооба кылынган балдары деле, туугандары эле тажап калат экен да. Көп жаткан адамдан тажап калышат экен. Ошондой адамдарды мен бекер лечение кылып беремин. Мисалы үчүн инсульттар 5 күн 10 күндө лечение болбойт да. Мисалы үчүн инсульттун 70% нерв уйкуда болот. Сезимди уйгутуш үчүн мисалы үчүн кеминде 3 ай, 6 ай убакытка созулуп калат да. Баягы узак убакыт жатып калган аркы алысыраак мөөнөттө жакшы болот. Ошол үчүн инсульт менен ооругандардын андай шарты начарларды, колу бир аз жокаларды мен бесплатно лечение кылып берем. Азыр дагы ошол данный время менде 5 инсульт бар, экөө бесплатно лечение болуп атат. Мисалы үчүн бир курс лечениябыз, анын ичинде 2 түрдүү массажы болот, иглотерапиясы болот, хиджамасы болот, лечебный аппараттары болот. Аялдар болсо женский ден лечение болот. Ошо 10 күнгө 6000 сом акча болот да. Эркектерге 5000 сом акча болот. Аялдардыкы эми 100 сом разница болот, анткени ошо женский лечение кылганыбыз үчүн 100 сом кошулат. Чөнтөгө ыңгайлуу биздики. Анан баардыгы ручной болгон үчүн эч кандай зыяны жок адамга. Укалоо жолу менен основной. Жыйынтыгы жакшы, Кудайга шүгүр лечениябыз.